Elin şehitleri Sunova Süleyman Kuman'ın Celay'ı. Yine sizler bilesizdir, 10 yıl içinde büyükleri halklar ve şehitleri bu 7. April'de kaza olan cihitlerin adetlerini, cihitlerini, bağlarından rituallarını o canlı kol, o yerde 87 balanın içine 26'sı başka ok gelin, bunun kalmay SVD 762 kaliberinin Atamak Kalaşnikova 45 minin деген 26'sı başka ok деген 18'i жүрөкө төшкө ok деген onu белденүү дейт onu бутжагына окуп каза болушкан да соттон өткөн 77 киши бирок каза болбой 87 а он бала болсо бул үйүнө барып каза болуп больницадан кийин дарыланып кеткендер да ошон үчүн 77 эми мен бул жерде сурообузга чукул кыска айтам бул жерде ойлордун баары абдан туура билгөндөн айткан сөздөр баарын түшүнүп атабыз бул 3 революциянын сабактары деген оозубузду толтуруп революция деп айтып атабыз бирок өзүбүз билебиз баарыбыз тең марксизм ленинизмди окуганбыз туурабы революция тогда чего-то стоит когда она достигает своих целей происходят коренные преобразования дейт андай болгон жок бизде өзүңөр көрүп турасыздар бизде бийлик алмашуу болуп атат булар бир кландын ордуна экинчи бийлик алмашуу болуп жатат биздин эң чоң катабыз деп эсептейбиз мына апрелдеги чыккан балдар мына октябрь айында чыккан балдар менен эч айырмасы жок алар деле ошондой мамлекеттин келечеги үчүн деп жашы жашоо үчүн элге калыс бийлик алып келебиз деген максат менен чыгышкан ошондуктан бул жерде бөлүп жарып айтуу туура эмес болуп калат биздики мына мамлекеттик түзүлүштү түп тамырынан бери оңдошубуз керек да анын бир бутагы бул шайлоону туура өткөрүп бийликке мамлекетке иштей турган адамдар айлыкка иштей турган адамдар келгенде мына ошондо бизде өзгөрүү болот бизде к сожалению андай эмес Европа мамлекетинде мына Ангела Меркельди көрдүк жашынакай келип иштеп чыгып кетип атат ошол сыяктуу адамдар келгенде мамлекетте өз кызматымды тикие кызматымды милдетимди аткарам деген адамдар келиш керек а бизде андай эмес бизде таптакыр бөлөкчө негизи кыргыздын сапаты абдан өзгөрүп кетти кыргыздын айтып атпайбызбы байыртадан барган кыргыз калыстык үчүн акыйкат үчүн жанын берген адам болчу таза болчу кыргыз бийик тооло жашаган жалаң эле тооло жашагандыгы эмес өзүнүн духу менен бийик болчу тазалыгы менен ошол сапаттан кетип баратабыз биздин байыган адамдарды парламентке алып келип алып таптакыр сапатыбыз өзгөрүп кетти ошондуктан ойлоп элем ушул революциядан жыйынтык чыгаралы дегенде ушул сапатты оңдош керек биринчиден анан эмне өзгөрдү деген суроого жооп бергенде биринчи элдин аң сезими өзгөрдү эл азыр калыстык эмеске туруштук бербейт мамлекет деп эмне үчүн биз аталып атабыз мамлекет деп аталганга кээде бурда санап калып атабыз себеби мамлекет 3 нерсени аткарыш керек эгерде ал достойный мамлекет болсо бул биринчи элди коргоо деген эмне бул камсыз кылып берүү жумуш менен тамак аш менен чек арасын бекемдеп калкты коргоп туруш керек безопасность коопсуздукту камсыздаш керек экинчи бул дарылоо мына бул тарапта деле бизде абдан көп көйгөйлөр бар мына ковид келди эмне болуп атабыз ошондон да уялбай ыймандан кеткенибиз эмне ковидке келген нерселерди уурдан абдан ыкмас иштерге барган адамдар болуп атат дарылардын баарын кымбаттап мына баары бул биздин кыргыздын сапатыбызды абдан начар экендигин көрсөтүп койду да үчүнчү окутуу маселеси мына мектеп азыр ковидке байланыштуу биздин билим деңгээлибиз дагы абдан төмөндөп баратат кандай муундар тарбияланат ошого дагы абдан катуу көңүл бурушубуз керек идеология деп атабыз идеология жөн эле теория эмес идеология адамдын аң сезиминен түп тамырынан бери кетип ата бабасынан калган нерседен түптөлүп калган нерсе болуш керек бизде бул баардыгы бар бирок мындай бюрократка берилип кетип биздин бийликке келген адамдар абдан туура эмес иш жасап жатышат айтарым бүгүнкү күндө эң биринчи максат эмне элди ушул сыйыкка кетирбей учурунда абдан таң калган биздин аттуу баштуу адамдар
элбиз болуп деп абдан көп адамдар сыртқа кетіп жатат. Адамдар ресурстар кетіп жатат десе, Өзбекстан Автобаштылыгы айткан, ой, эчтеке болуп кете беришсин, элдер кете берсин, аяктан бир нерсе үйрөнүп келишет деп. Государство свои силы теряет, как это можно? Ал туура эмес, эч качан жакшы жашаган коопсуздук бар жерде эл кетпейт. Мына ушуну биз биринчиден даярданышыбыз керек ушуга. Менимче буга бир жол банковский системаны түп тамырынан бери өзгөртүп, эң төмөн пайыз менен карапайым элге жардам берүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошо эми аянайдар сиздерге чогулуп мондай büyük айтканыңыздарга толук кошулам. Баарыбызга ийгилик, ушул бүгүнкү келген бийлигибиз ушулардын баардыгына күлсүн деп ойлойбуз. Рахмат.